Потом мы свободны, 2 часа свободны. После нас. Хорошо? Только сами. Yes, remove for camera. Just stop recording, please. Remove it. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жалпы кыргызстандыктар, арбаңыздар. Буйруса кайрадан Индия жергесиндеги Нью-Дели шаарындагы Фортис клиникасынан жалпыңыздарга жалымдуу жылуу салам. Урматтуу мекендештер, биз бул клиникага бир нече жолу келип кеттик. 4-5, бул 6-чы жол келип атат экенбиз. Биз бул ирет өзүңүздөр жакшы билесиздер. 4-5 пациент алып келгенбиз. Мына кечээ күнү 10 ноябрь күнү келип түшкөнбүз. Кечээ келгенден бери ушул аэропорттон саат 12:30-1 келдик. Келер замат эле сумкаларыбызды квартирага таштап коюп эле түз биз больницага келдик. Мына больницанын кире беришиндеги ушул жерде кабыл алуучу жер Фортис клиникасынын бардыңыздар эле билсеңиздер керек. Бул Фортис клиникасынын эң башкы борбордук клиникасы. Мындан башка бул Нойда деген шаарында жайгашкан. Жок, Гургаон деген шаарында жайгашыптыр. Мындан башка Нойда деген шаарында дагы Фортистин филиалы бар. Анан Делинин борборунда дагы бар. Урматтуу мекендештер, биз ушул эле Фортис клиникасында бир нече жолу бейтаптарды алып келдик деп атпаймынбы? Кечээ биз обедте больницага түз эле келип, анан больницага келер замат ишти жеңилдетели, бир күн дем алып эртеси чыкпайлы деп кечээ түз эле пациенттерди алып больницага алып келгенбиз. Алып келип, бүт регистрация кылып, бүгүнкү анализдерибизге жеңилдик болсун деп биз ушул нерсени кечээ ушул ишти кечээ баштадык. Бүгүн Кудайга шүгүр, баардыгыбыз анализдерибизди эртелеп тапшырдык. Азыр анализдердин жыйынтыктары чыгып, албетте баягындай 1-2 бейтаптарды алып келсең аябай жеңил болот. Анткени только ошолордун гана жумушу менен болосуң да. Анан көп бейтап алып келгенде чындыгында ишиң дагы оорлошот, бирине бирин жетише албайсың. Кыйын эле болот да. Мына азыр биздин Кыргызстандын сааты 7 болгон болсо, бул жакта сааты 7:30 болду. Уже жумуш убактысы бул жакта бүттү, бирок ошентсе дагы бейтаптар менен кечке жүрдүк. Кечке мен буга чейинки видеолорумдан эле көрсөңүздөр болот. Жанагы биздин жаңы келаткан Аруге деген ушул красный клеточный аплазия оорусуна чалдыккан жаш наристени бүгүн больницага жаткырды. Анын атасы, апасы дагы ошо келген. Кичинекей колунда баласы бар экен, 1 жашар. Ал баласын да алып келген. Ал баласы да кичине сыркоолоп калып, аны дагы жаткырып ушундай кыйынчылык жаралды. Бирок баягы башкалардын анализдери бүтүп, анализ тапшырып, эртең врачка киришибиз керек эле, бирок бул жерде ушундай биздин талабыбыз, тартиптерди ушундай коюп кылганбыз. Бири-бирибизди күтүп, бириники бүткөндөн кийин бир болуп, мына азыр бул жерде биздин жаамат отурат. Салам алейкум, кандайсыңар? Кубаныке кандайсыз? Тынчсызбы? Мен өткөндө сиздер менен жакшы тааныштырбай кеттим элем. Эми азыр бул жерден акырын тааныштырам. Мына жак столдоруңузду бир аз жылдыртып алсаңыз. Алиханды дагы. Алихан, мынакей карма. Бул Алихан деген бала боюнча мен азыр сиздерге толук маалымат айтам. Биринчи Кубан агабыздан айтайын, анткени сиздер бул кичинекей нарселерди тааныйсыздар. Бул Кубан агабыз боюнча мен кечегүдө кыскача сиздерге маалымат кылгам, бирок
кийинки видеолордо толук бул агабыздын атайын бул агабыз жөнүндө маалыматтарды беребиз. Бирок азыркы кыскача сиздерге маалымат катары айтып кетейин. Анткени бул агабыздын дагы жора жолдош, жакындары, достору, туугандары күтүп атат, кандай болуп атат анализ, эмне болуп атат күтүп атышат. Эң негизгиси ушул жакшы жыйынтык менен келгиле деген үмүт менен күтүп атышат. Куанага ден соолук кантти? Жакшы, Кыйналбай атасызбы? Жок. Канча жылдан бери Индияга келсем деп жүрдүңүз эле, мына келип анализ тапшырып, бүгүн толук анализдерин тапшырдыңыз да, көргөзсөңүз. Анализдерди тапшырдык. Бул жака көз жолуккандан бери 3 жыл өттү. Ошо 3 жылдан бери сен алып апарам деп, ушул жака алып келем дегениңе 3 жыл болду да. Ошондон бери күткөн күн ушул күн болду. Монтип анализдерди тапшырдык. Эмнеге сиз ошол 3 жыл болсо ошол убактарда келе албай аттыңыз? Эми кээ бир адамдарга бүдөмүк болуп калат да, ушул жооп берип кетсеңиз. Бир жагына муктаждык жетпей атты. Бир донор болсо бир донор жок болуп, каражат жетпей атты. Каражат болсо донор жок болуп калып атты. Сааты чыкпады. Эми бу азыркы келиште эми Алладан деп Аллага таянып эле келдик. Биринчиден ушу результатын билейли. Кандай акыбалдын эмне экенин, Кыргызстанда так диагноз коюлбаган үчүн бул жака келип диагноз чыгарыш биринчи максат ошол ниетте келдик. Момунду айтканда, жанагы эле экөө сүйлөшкөндөй, сиздин ооруңуздун мындай так жыйынтыгын же жарасын дейинчи, мына жалпак тил менен айтканда, ошонусун толук билип кетейин деп келип турасыз азыр, э? Биринчи очурут ошону билиштик максат болду. Түшүнүктүү урматтуу мекендештер, бул агабыздын мен сиздерге оорусундай жалпак тил менен түшүндүрүп айтып кетейин. Боор оорусу менен ооруп келет көп жылдан бери. Боорунун 80-90%ын будан канча жыл мурда алып койгон? 12-жылы алган. 2012-жылы болгон болсо 10 жыл мурда алган экен, э? 10 жыл мурда боорун алып койгон. Бирок боор билесиздер да өсөт кайра. Жаңыдан өсүп калган. Боордун жанында өттү дагы алып койгон. Анан ошол убактарда бул чоң травма алган. Боор менен өпкөнүн ортосундагы тамыр болуп калабы жана жара? Жок, эмеде боордо өттөн түшкөн боорго кирген тамырда болот. Ошол тамырда кичине жара бар. Ошол тамырды кыскан үчүн ошо өттүн айынан денеге тарап, ошону тамырга жакын болгон үчүн Кыргызстанда ушуну алыштыкка же бир чара көрүштүккө колунан келбегендигинен ал жактан так текшере албагандыгынан канча сантиметр, миллиметр бул жакта так көргөзөт дейт. Эми ал аппараттарга эм чөз буйруса. Бүгүн жаңы анализ тапшырдык кан боюнча. Эртең мененкиге УЗИге деди. Андан кийин анан берки томография аркы берки жолдоруна түшө турган болдук да. Ошондон кийин чечилет да. Түшүнүктүү урматтуу мекендештер, мен кыскача айтайын. Ошол мен өпкөсү деп адашып алдым окшойт. Өтүн алып койгон, боорунда бир нече пайызын алып койгон. Мына ошентип, ошол өкөнүн ортолугунда кан тамыр бар. Ошол кан тамырда жара болот. Жара тосуп калганда ошол жерде өтө турган канды тосуп калат. Анан мен кийинки эфирлерден бул эмени дагы көрсөтүүгө мажбурмун. 6 жылдан бери жана жакшы билесиздер да, трубка могул жака байлап алып трубка жүрбөйбү баягындай пакет менен жашап келет. Анан кыскача айтайын, 3 варианты бар бул агабыздын. Эми биздин түшүнүгүбүз боюнча биринчи вариант азыр өзү айтып кеткен жыйынтыкты билип кайтам деген. Экинчи варианты баягы биз азыр айтып аткан тамырды өзүнүкү өзүнө жарап донор болуп калышы мүмкүн деген жакшы үмүт менен келдик. Ошол үмүт болуп калган болсо анда Кудай берген болот иншалла. Үчүнчү вариантыбыз айла жок ошол жыйынтыкты билип кайткандан кийин пересетка десе, анда Кыргызстанга кайра барып донор табышыбыз керек, анан каражатын чогултушубуз керек. Мына ушуну так даны билгени биз азыр келип ишибизди баштап турабыз. Азыр толугу менен мына анализдерин бүгүн тапшырган. Анализдери чыкты, бирок эртең УЗИге тапшыра турган болду. УЗИни кошуп анан врач кабыл ала турган болду. Эртең буйруса УЗИге киребиз, анан мен сиздерге кабарын айтам. Буйруса Алла Таалам берет. Шифасын берген болсун. Ушул жерге жетип келгенден өзү бир чоң бакыт. Индияга канчалаган бир туугандарыбыз жетип келиш өтө насип кылбай атат көбүнө. Көрдүңүз да өзүңүз деле. Урматтуу мекендештер, чөнтөгүндө акчасы бар туруп, бирок операцияга барышым керек деп, доноруң бар, башкаң бар, баардыгы бар туруп, Алла Таала насип кылбаган болсо жетип келиш өтө кыйын. Мына ошол биздин бир бейтабыз Жалал Абад Тайгарадан.
өткөндө каражатын чогултуп койгонбуз, бөйрөк боюнча болчу. Ошол бир тууганыбыз калып кетти. Себептерин мен кийинки видеолордо айтам. Эмне себептен калып кетти? Каражаты даяр, донору даяр, бирок Аллах Таала насип кылбаса, буйрук кылбаса, чындыгында кыйын экен да. Ошон үчүн баардыгы Алла Тааланын колунда. Биз жөн гана себепкербиз. Кээ бир инсандар ушинтип кайрылат да, медер акыркы үмүтүм сенде депчи. Мен эмне Кудай билем. Кудай акыркы үмүт бир гана Кудайда болуш керек. Анан Кудайдан сураныш керек, ушундай жакшы инсандарды, жолусун бизге окшогон фонддорду себепкер кыла көр деп сураныш керек. Биз жөн себепкербиз, урматтуу бекенештер. Бул Татынайым кыз, Татынайым кандайсың? Жакшы. Жакшы жүрөсүңбү? Индия кандай болуп калыптыр, ошону айтчы. Мындай өзүң айт, өзүң оюң менен айтчы кана. Сонун болуп калды. Сонунбу? Кандай анализдериң кандай чыкты? Сенин анализдериңиз канакы? Сизге көргөзүп туруңуз. Кал жактабы? Анализдериң кандай чыкты? Жакшы. Жакшыбы? Өзүңдү кандай сезип атасың? Ошону айт. Жакшы элеби? Бая мурункудай коркконуң жокпу? Жакшы. Эжеке отуруп алыңыз. Анализдери чыкты да толук. Ооба, чыкты. Сиз бул кыздын анализдерин канча жылдан бери тапшырып, канча жылдан бери мынтип көрүп жүрөсүз? Бунун ошол 8 айлыгында космостон красная клеточная аплазия болуп ооруга чалдыккандан бери, диагнозу коюлгандан бери бунун клеткаларынын бардыгын Тагыраагы 6 жылдан бери. Мындай Ооба. анализдердин көбүн 6 жылдан бери көрүп жүрөсүз. ооба көрүп. Сиз айырмалап калдыңыз да. Ооба. 6 жыл мурдакы менен азыркы анализдин жыйынтыгына кандай баа бердиңиз бүгүн? 100%. 100%тен дагы өдө айырмачылык өтө чоң. Болуп дагы эң жакшы жагына деп айтсам жаңылышпайм. Бардыгы жакшы. Бул дармектин жардамы менен болсо дагы кызымдын клеткалары буйруса толук иштеп, кадимкидей. Ал мурун бирөөнүн каны менен, донорлордун каны менен жашап жүрчү да, башка бирөөнүн клеткасы менен жашоо өткөрчү да. Азыр эми ушул Индияга келип, ошо эл себепчи, фонд себепчи болуп, мынакей өзүң айткандай жакшы инсандар себепчи кылып Аллах Таала жолубузду ачып койгон экен. Кызым буйруса мына өзүнүн клеткалары менен 6га чыкты. Арадан 4,5 жыл убакыт өттү. Кызым ден соолугу аябай жакшы. 6га чыгып, башталгыч класска барып, мектепке барып окуп атканына Аллахыма 1000 мертебе шүгүрлөр болсун. Кызым аябай ден соолугу жакшы азыр. Азыр эми бул кошо келген баягы кыз Арукенин костный мозг анализине кирип аткандыгы үчүн ошол учурда биздин анализди врач эртеңкиге калтырды. Толук маалымат жыйынтык эртеге дагы угулат буйруса. Ооба туугандар, биз могу азыр анализдер менен толук биз кирип чыктык. Бирок ошо бир-эки дагы кошумча анализдер эмес, ошо бир-эки дары дармегин менен эртең кирип, анан эмнедерин эртеңдерден биз бөлүшөбүз. Дагы кандай дейт, бул кызга эмне кылыш керек, дары жазабы, балким токтотуп калабы, балким лечение дагы уланабы, анын баарын эртең буйруса айтат. Бирок врачтын көз карашы менен ол жыйынтыкты көргөндөн кийин бир сонун эле биз күтүп атабыз буйруса. Эң негизгиси ошол ай сайын куюп аткан кан куюп атат деп атпайбызбы, ошол кан куйбай сонун болуп жашап калгандыгы мына өзгөчө бакыт. Эсиңиздердеби, 2019 жылы биз алгач ушул кызды коомчулукка көтөрүп чыкканбыз. Анда бул кыз ата энесинин колунда эле. Чынын айтканда, мынантип чуркап жүгүргөн биякта турсун, көтөрүп турганда кыз ордунда түз тура албайт болчу. Ушундай бир акыбалын мен элестетем, бизде архивтерде сакталган. Анткени акыбал жок, ал жок, ошол ай сайын башка бирөөнүн канын куюп, ушундай бир алсыз жашоодо жашап келчү. Арага жок, ушул өмүр менен күрөшүп келчү, жашагым келет деген ушундай бир чоң бир эме менен элге кайрылып чыкканбыз. Жөн эле кайрылып чыкпастан азыркы учурларда биздин видеобуз менен бөлүшүп эле жакшы инсандарга кайрылуу кылып койгон болсок, биз ал учурда бул кызга өтө чоң биздин фонддун мээнети болгон экен. Анткени 2 ай бою биз карапкаларды көтөрүп алып, базарларды кыдырып, бул кызга жалпысынан 29 миңден 30 миң долларга чейин каражат чогулткан экенбиз. Мына ошентип пересеткага деп каражат чогултканбыз, бирок жакшы Кудайдан үмүт менен келдик элек. Ушу пересеткасыз лечение менен кайтарып, бирок 15 жашка чейин Индияга келип туруш керек деген врач бизге уруксат берген. Кудайга шүгүр, андан бери 4 жыл өттү. Мына азыр кыз 1 грамм кан куйдурбай жанагы дары-дармектин жардамы менен жашап келет. Аллах Таалага 1000 эсе шүгүр кылам. Ушул инсандар чуркап басып, көрүшкөндө медереке деп тосуп алып, ушундай бир жакшы маанайыңды көтөрүп тосуп алганына шүгүр кылам. Анткени
ушул инсандардын ден соолугуна Аллах таалам бизди себепкер кылыптыр. Жалпы жакшыларды, жакшы инсандарды. Ошол учурларда Дордой базар, Ош базар, Бишкек, Ош, Жалал абад 3 областты кыдырбаган жерибиз калган эмес. Карабка менен базарма базар кыдырып кеткенбиз. 2 ай бою кыштын чылдыраган күнүндө Чилдеде ушул кызга каражат чогулткан элек. Мына ошол учурлар эстен кетпейт. Бирок ошол мээнеттин аркасында мына азыр сонун болуп чуркап жүрөт. Бирок ошол учурда дагы элибиз кайдыгер карабастан ар бир кайрылуубузга, карабкаларга каражат салып турду. Ушул кыз жашап калсын деп Аллах таалам берип аткан ырыскысынан бөлүшүп турду. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ошол убакта сиздер берип койгон экенсиздер. Мына ошолдо чогулган каражатка бул кыз буйруса 4-чү ирет келип турат иншалла. 4-чү жолу ошол убакта чогулган аманат менен Индияга келип турат. Ушул келип кеткенге каражатыбыз жетишип калабы экен деп болушунча тырыштык, аракет кылдык. Келерки келишибиз азыр эртең айтат, кандай болот. Эгерде дагы кийин дагы келип турасыңар деген болсо, мен арга жок сиздер менен кайрадан бул кызга кийинки келип кетүүсү үчүн кайрылышым мүмкүн. Андыктан мен жакшы үмүт кылам, жакшы ниет кылам, буйруса ушул бир туугандарыбызга эч бир кайдыгер карабайсыздар деп. Мына ушундай достор. Анан мынол кудураңдап бир жерде турбай чуркап жүргөн Алихан Беркесиң. Кел Беркеч. Берке. Мен Алихандын жанына эле барайынчы. Бул бала Алайдын тургуну. Козу бир башкача болуп чоңоюп турду. Кел. Алихан. Тарынып барат. Жүр бас. Кана? Ай, молодец. Наркы колду бер. Урматтуу достор, бул Алихан Алайдын тургуну. Ошентип татынайым кайрылгандан кийин ушундай дарт менен ооруп, бирок ушу Алихан татынайымда болуп жакшы болуп келип каламбы деп ата-энеси кайрылат. Анан бул Алиханыбыз Алланын буйругу менен ушинтип татынайымдай болуп, лечение менен жакшы болуп, бул дагы кайтат. Мына бул жигит 3-чү жолу азыр Индияга биз менен келип турат. Бардыгы сонун. Ошол убактагы сүрөттөрү, видеолору бардыгы бар, бирок азыркыга салыштырмалуу убакыт өтө берет экен. Кудайым ушул инсандардын катарында бизге дагы сыноо берген экен. Жалпы эли журтубузга сыноо берген экен. Ушул Аллах таала берген рызкысы менен ушул бир туугандарга бөлүшөбү экен деген ушундай бир сыноону бизге да берген экен. Эли журтубузга берген экен. Эли журтубуз кайдыгер карабастан жардамын берип, мына сонун болуп жакшы болуп бул баланын дагы азыр анализи колубузда. Эртең татынайы менен кошо врачка кирет. Анан нар жагына кандай дейт, ошого жараша болот. Алихан, кандайсың? Жакшы. Ден соолук кандай? Жакшы. Жакшыбы? Ай, молодец. Канчага чыктың элең сен? 5. 5ке чыгып калдыңбы? Ой, качан окуйсуң? Мен окубам, мен мушташка барам. О, мушташ көрсүңбү? Ана сага палван. Кимге окшош мушташасың ошондо? Bir bardan uçuşmuş. Спортсмен болот экенсиң анда. Индияга келдиң да? Индия кандай анан мурункудай элеби экен же айырма барбы? Мурункудай элеби? Врачтар мурункудай эле карадыбы же коркуттубу, ыйлаттыбы сени? Ыйлабадыңбы бүгүн анализ алганда? Жакшы эле болдубу? Неге сандай оюп? Ошол оорудубу? Неме бул жолу ким менен келдиң? Апаңбы, атаң мененби? Атам. Атаң менен келдиңби? Апаңга качтап аттыңар? Апам uyda. İyi. Жынго үлкөн карат. Үлкөн карап ал жакта калды да? Атаң сени азыр кандай карап атат? Ошону айтчы. Жакшыбы? Машалла. Мына ушундай урматтуу мекендештер, бул жигит атасы менен экран аркасында турат, атасы менен келген. Анан берки эки бейтап ата апасы менен азыр больницага жатты. Больницага жатып, ушул берки ушундай болуп ооруп аткан Арукеден азыр Коснимостон анализ алганы реанимацияга алып түшүп кетти. Буйруса ушул Коснимос анализ алгандан кийин, Коснимостон анализ алгандан кийин ошонун жыйынтыгына жараша буйруса айтат. Балким лечение менен жакшы болуп кайтарат деген үмүт кылып турабыз. Мына ушундай урматтуу достор, мекендештер, биздин бүгүнкү күндөгү иштерибиз ушундай. Кечээки күндөгү иштерибизди биз сиздер менен бөлүшө албай калдык, анткени жолдо чарчап, кыйналып, келип эле больницага келип, жетишпей балдар дагы ыйлап, видео тартканы деле көңүлүбүз болбоду. Бүгүн деле айла жок, сурап аткандар үчүн тартып коюуну туура көрдүк.
Бүгүн жума күн, урматтуу мекендештер, баарыңыздардын күндөрүн ыйык султан болгон жума күнүңүздөр маарек болсун. Бүгүн ушул Нол больницада дагы мечит бар. Ушул жердеги момундар менен мусулмандар менен бүгүн жуманы биргеле окудук. Кудайга шүгүр, ушул жума күнү ушундай элдин кызматына буйруган экен. Эртеден бери ушул кызматтарды жасап жүрөбүз. Кандай гана бакыт, инсандардын, ооруп аткандардын ден соолугуна себепкер болгон бул өзгөчө бакыт. Кимдир бирөө үчүн кандай билбейм, биз үчүн өзгөчө бакыт. Анткени кече ыйлап, каяка барам, кандай кылам деп жүргөн бир туугандарыбызга мынтип жол көргөзүп, себепкер болуп жүргөн эмне деген бакыт. Ушул иштерге себепкер болгон баардык бир туугандарыман Алла ыраазы болсун. Шүгүрлөр болсун. Кийинки жумага чейин аманчылыктарда көрүшүүнү да, ошол жумага жеткирүүнү да Алла таала насип кылган болсун. Бул кыска өмүрдө урматтуу мекендештер, сыйлашып калган гана күндөргө эмне жетсин. Баардыгыбыз мына ушул бир туугандарыбызды көргөндөн кийин бир ойлорубузду өзгөртүп, бири-бирибизди сыйлашып, урматташып, кыска өмүрдө жакшылык издерди калтырууну гана ниет кылайлы дейт элем. Баарыңыздарга чоң рахмат. Анда эмесе эртеңки күндөгү жыйынтыктар менен биз сиздер менен дагы бөлүшөбүз. Эң негизи ушул бир туугандарыбыз үчүн дуа кылып туруңуздар. Дуа кылып туруңуздар, анан мен бул бир туугандарыбыздын ар бирин бирден мен сиздер менен дагы толугураак маалымат чыгарам. Азыр кыскача бүгүнкү жумушубуз боюнча сиздерге мындай айтканда маалымат катары кабар берип турабыз. Аманчылыкта көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум.